Эсиңиздерде болсо, өткөн видеолордун биринде тамак оорусу тууралуу айтып берген элем. Анда тамак эки себептен бактериядан жана вирустан ооруйт деген элем. Эки учурда тең тамак шишийт. Эгерде бактериядан улам шиший турган болсо, анда сары нерселер көрүнүп калат көзүбүзгө. Ал эми вирустан улам шиший турган болсо, ал көбүрөөк кызарып, чоңураак болуп шишип калат деп айтканмын. Жана дагы бир айырмачылыгы, эгерде бактерия болсо температура денени табап көтөрүлөт, ал эми вирустан улам болсо көтөрүлбөйт. Ушундай айырмачылыктар бар. Көп учурда биз тамак ооруганда антибиотиктерди колдонобуз, бирок ал бактериядан улам болсо гана жардам тиет, вирустан улам болсо жардам тийбейт. Ушундай маалыматтар берилген. Бүгүн ошол эле маалыматтарга пайдалуу болгон дагы бир кошумчаны гана айтып өтмөкчүмүн. Бул дагы биз үчүн өтө пайдалуу болгондуктан. Бул болсо лавр жалбырагы. Лавр жалбырагынын биздин ден соолугубуз үчүн пайдасы өтө зор, айрыкча биздин муундарыбыз үчүн. Ошол катары биздин тамагыбызга дагы анын пайдасы абдан жакшы. Кантип аны колдонсок болот? Эгерде сиздин тамагыңыз ишиген болсо, ооруп жатса, балким бир жумага, балким андан да узакка созулгандыр, эч кандай дарылануудан пайда болбой жаткан болсо, лавр жалбырагын дагы колдонуп көрүңүз. Ал үчүн сиз 2 даана гана жетиштүү болот. Лавр жалбырагын чай кылып ичишиңиз керек. Жарым литр суу жетиштүү болот. Аны 3 мүнөттөй кайнатып туруп, үстүнө ушул лавр жалбырагын салып коесуз дагы 2 даана кайнатып бүткөндөн кийин кадимки эле чай кылган сыяктуу болуп. Жана ал бир аз жылуу болгонго чейин табы пасайышын күтөсүз дагы. Жылуу болуп калганда ичсеңиз болот. Жана дагы ал ачуураак болгондуктан корица деген азыкты билсеңиздер керек. Ошол корицадан сатып аласыздар дагы. Ошол корицанын бир данын дейбизби, бир кичинекей бөлүгүн кошуп туруп үстүнө лаврга иче турган болсоңуз дагы жакшы болот. Бир аз мындан сырткары корицанын дагы өзүнүн пайдалуу болгон заттары биздин организмибизге кирет. Эгер ушул нерсени балким 2-3 күн колдонсоңуз эле, 2 же 3 жолудан күнүнө тамагыңыздын ишиген дагы кайтып, оорусу дагы калат деп мен сиздерди ишендирип кете алам. Бул нерсени албетте жасап көрүңүздөр.